Сузак районуна караштуу Барпа айыл өкмөтүнүн Ырыс айылы 3 кабаттуу заманбап спорт залдуу болушту. Жаңы салынган имарат бүгүн 20 февралда жергиликтүү бийлик, Кыргыз футбол биримдигинин өкүлдөрү айыл элинин катышуусунда пайдаланууга берилди. Чоң майрам Ырыс айылында, Сузак районунда. Буну элдин ашар жолу менен башталган, 4 жыл мурун башталып, мына Камчы Кыдыршаевич келип колдоо көрсөтүп, жарлыкчы президенттин ошонун негизинде колдоо көрсөтүлүп, бүгүн Ырыс айылына чоң ушундай заманбап спорт зал курулуп бүтүп атат. Бул жаштарга чоң шарт түзүлдү десем болот. Эмнеден бул жерден жакшы таланттар даярдалып чыгып, келечекте биздин улуттук курама командабызга футзал боюнча таланттар ушул жакка чейин даярдалып жетип барат. Акматалы Ажы атындагы спорт комплексинде жергиликтүү эле эмес, эл аралык спорттук мелдештерди өткөрсө болот. Бул жай футзал, волейбол жана башка спорттун түрлөрү боюнча мелдештерди уюштурууга ылайыкташылды. Мен ойлойм, эми бул жерде дени сак болот биринчиден, экинчиден ушул жердеги өнөрү бар балдарды эл аралык деңгээлге улуттук биздин курама команда даярдап алып чыгуу, шарт түзүлүп жакшы деги эле ушул баарын ынтымакка чыгып, ушул футбол аркылуу биздин Кыргызстандын жерлерин коргон келечекте жигиттер тарбиялоо. Мында ашкана, кийинип чечинүүчү жай, намазкана жана медпункт жайгашкан. Ошондой эле алыстан келген конокторго атайын жатаканасы бар. Бул боюнча спорт залда бүгүнкү күндө 100дөн ашык бала тренировка кылып окуса болот. Бизде шарттары биринчи этажда өзүндө эле балдар чечинүүчү жайдан бир 4 раздевалкабыз бар. Анан экинчи этажда кабинеттер, тренерлердин кабинети өзүнчө болот. Анан жыйын залы бар, конференц зал, намазкана, анан медпункт бар, врачтык комнатасы бар. Андан сырткары 3-чү этажыбызда 14 балага жатканга шарт түзүлгөн. Спорт комплексинин курулушуна жалпы 51 миллион сомдон каражат бөлүнүп, көпчүлүктүн колдоосу менен бүткөрүлдү. Бул үчүн Жалал Абад облусунун өнүктүрүү фонду, Сузак райондук өнүктүрүү фонду, Кыргыз футбол биримдиги, жергиликтүү айыл өкмөтүнүн жана Ырыс айылынын эли, жеке ишкерлер тарабынан каражат бөлүнгөн. Урматтуу Ырыс айылынын тургундары, өлкөнү, дүйнөгө тааныткан эки нерсе бар. Ал маданият жана спорт тармагы деп бекеринен айтылбаган. Андыктан мына ушул жаңы спорт комплексинин Кыргызстанга дүйнөгө тааныткан чыган спортчуларыбыз тарбияланышына тилектешмин. Курбаналиев Акматалы Ажы Турдалиевич бул менин досум болот эле. Экөөбүз 10 жыл мына ушу мектепте чогуу окуп, 10 классты бүтүп, мына чогуу жүргөн досторумдун бирөөсү. Ошол досумдун атында коюлду бул. Себеп дегенде өмүр сенден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерет дегендей, Аллах Таала өмүрү кыска экен, досубуз бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ал өзүнүн өмүрүндө, кыска өмүрүндө аз жашап, саз жашады. Өзүнүн ошол турмуш жолунда мына Жалал Абад электр тармактар ишканасында кичинекей монтёрлуктан баштап жетекчилик орунга чейин кызматтарда жүрдү. Беле кетсек, спорт зал Ырыс айылындагы Премьерди Ажы көчөсүнүн мурдагы эски мектептин ордунда жайгашты. Ага жергиликтүү кеңештин депутаттарынын чечими менен Акматалы Ажы Курбаналиевдин ысымы берилген. Асек Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.